Саламатсыздарбы, урматтуу менин каналымдын көрүүчүлөрү, кушубак кутман күнүңүздөр менен арбаңыздар. Кайрадан сиздер менен кыйырдагы кыргыздардын балдары үчүн деген циклыбыздан жолугушуп отурабыз. Менин каналыма катталып, ушул сиздер үчүн даярдалып аткан көрсөтүүлөрүбүздү, аракеттерибизди дайыма көрүп турсаңыздар деген ойду айткым келет. Себеби бул да абдан чоң эмгек болду. Биринчиден сиздердин өтүнүчүңүздөр менен, экинчиден ушул өтүнүчтү бир жүзөгө ашырып коелучу деп мен демилге көтөрүп, Элмира эжеңер колдоп, анан бизди ушуну жасагыла деген деле киши жок. Мисалы үчүн, ооба, өтүнүчүңүздөрдү айтып атканыңыздар туура, ошонун негизинде бир даярдап коелу деп ушундай демилге көтөрүп, ушундай жүзөгө ашырып атабыз. Эгерде ушул долбоор сиздерге жакса, колдоп койсоңуздар андан беш бетер жакшы. Анда эмесе кайрадан менин студияма Кыргыз Республикасынын Улуттук Жазуучулар союзунун мүчөсү, Жаштар сыйлыгынын лауреаты, акын, Кыргыз Түрк Манас университетинин окутуучусу жана доцент Элмира Төлөкова убактысын таап кайрадан келди. Өткөндө убада калганбыз, чүкө оюну деген ыры жөнүндө сөз болот деп. Мунун англисчеси дагы, орусчасы дагы, кыргызчасы дагы атайын ошол мектеп окуучулары бет ачарында окуган. Ушулар туурасында мына азыр Элмира айым өзү айтып берет. Саламатсыздарбы? Мен бала кезимде чүкөнү көп ойнодум. Бул чүкө оюнун кандайча ойноп калдым. Азыр ойлосом, раматтылык атам балдарына аябай көп көңүл бурчу экен да. Анткени кечинде чүкө ойночу биз менен. Анан атам менен жарышып ойночубуз упай топтоп. Эгерде бул чоңкур жагынан консо, үстү жагын карап консо, алчы конду дейбиз, 2 упай болот да. Ал эми конгондо бул тарабынан консо, 1 упай топтойбуз. А эгерде бул тикесинен туруп кала турган болсо, оңго конду деп 10 упай 1 болот да. Анан мүмкүн болушунча мынтип өкчөп ойночубуз, мына 2 упай деп санап отурчубуз, оңго жеткириш керек да. Мына 3 упай болду. Кээде ушинтип конбой калат. 5 упай болду. 7 упай болду. 8, 9. Жалаң эле алчы конуп атат го. 11 болуп кетти. Утуп кеттик, ооба, алчы конуп атат. Ушинтип топтоп атам менен ойногондо, мен атамды жеңип алгым келчү да. Аябай ызакор элем. Анан жеңилип калсам, атам колумдан мындай кармап туруп, анан бул жерден шап алчы. 10 шап. Шапалак. Шап деп койчубуз биз. Шапалак деп да айтылат окшойт. Анан ал оорутчу деле эмес. Ошонун шап алып калышы мен үчүн аябай оор эле да. Ыза болуп эле атамды жеңип алгым келип эле кайра ойнойбуз деп эле анан. Атам болсо кырып күлчү мен ичим күйгөндө. Ушинтип чүкө ойноп, упай топтоп, баарыбыз чогулуп алып, балдарын тегеректетип алып, ушинтип жакшы конот экен бул чүкө. Карасаңыз чын эле. Ушинтип кончу да, анан кээде оңго конуп калат. Мына алчы конуп атат кайра. Балалык кездеги колум ойноп атат дебейинби? Ушинтип ойночу элек. Ошентип ырыңыз, ошентип анан жаралып калган. Анан ошол эгер мен билбесем, чүкө оюнун жаза албайт элем да. Анан 4 куплет эле. Бул китепке 3 куплет кетти. Анткени 3 куплетке обон жаралгандыктан, ошо 3 куплети кыскарып калды. А дагы бир куплетинде атам да ойнойт чүкөнү, кадимки жаш баладай деген сап бар эле. Анан кийин карап мен атамды жаздым эле, атам кыскарып калыптыр бул жерден деп ойлондум бул китептен. Кийин экинчи жолу басылып чыкканда ошол куплетти деле аягына кошуп коюшум керек окшойт. Анткени атам да баладай болуп ойночу. Анан айылдагылар дагы ордо оюнун мектепке барып, ордо оюнун ойношчу. Анткени чүкө байыркы замандан эле ойнолуп келген экен да. Бир күнү кичинекей инем ыйлап келди. Мен да кичинекей элем. Менин боелгон чүкөм жок дейт. Анан бул Жети Өгүз районунда Ак Дөбө айылында, күнбатыш тарабында, көл тарапта, көлгө кеткен жакта дөбө бар. Ошол жерде бир чөп өсөт, марал мүйүз деп коет. Же биздин айылдыктар койгонбу, же балдар койгонбу, же табиятта ошондой аталыштагы чөп барбы, мен билбейм. Бирок мен билген марал мүйүз деген чөп өсөт. Анан инем ыйлагандан мен инимди жетелеп алып, ошол марал мүйүздү алып келиш үчүн дөбөгө барып, ал кургак кумдун таштын арасында өскөн бир кургак эле жаны жоктой болгон чөп. Мен аны алып келип, кичинекей
казанга кайнатып, анан Раматылык Кубатбек инимдин болгон чүкөсүн салып кайнатканда 15-20 мүнөт кайнаткандан кийин таң калыштуусу бир эле казанга кайнаган чүкө ар түрдүү түстө болгон да. Ошондо боёгондо өңдөрү кандай болуп калды? Өңдөрү бир аз саргыч, анан күрөң түстө болуп калган. Анан башка түстө да пайда болуп калган да. Менин таң калганым, биз жашыл деп элестетебиз го. жашкылты да пайда болду. Жашыл түсү да болду. Кызык, мен эми бул берүүдөн кийин быйыл жайында барганда, берүүдөн деле иниме айтам, ушу жайында ошол марал мүйүз деген чөптү топтоп коюп, анан бир чүкөнү саламат чүкөлөрүңүз бар экен мына. Боёп көрөлү. Ушул чүкөлөрдү алып барып туруп гана чогуу салып, саламат иниме көз боёп анан ар түркүн түстө болуп калар бекен деп көрбөсөм болбой калды. Ошол нерселер ыргайланды да, себеби ыр жазганда биздин денебизден, акылыбыздан, сезимибизден толук кандуу өтпөсө ал ыр болуп, жандуу болуп жашабай калат да. Ошол себептен жандуу болуш үчүн табигый түрдө жаралышы керек да. Ошол чүкө деген ырдын жаралышына ушул чүкөлөрдүн өзү, Раматылык атам, анан Раматылык Кубат инимдин чүкө боётканы, айылдагы чөп эсимде калды. Айылдагы марал мүйүз деген чөп эсимде калды. Табигый экен да. Кийин апам шырдак үчүн, ала кийиз үчүн жүн боёгондо чүкөлөрдү кийин ошого салып ийчү. Марал мүйүздү издебей эле биз чүкөлөрдү топтоп туруп эле жанагы кийиз боёп атканда ошол казанга ыргытып койсок бул чүкөлөр боёлуп калчу эле да. Урматтуу менин каналымдын көрүүчүлөрү, кыйырдагы урматтуу кыргыздар, мынакей бекеринен биз ушул ырлардын ар бир тарыхына, таржымалына токтолуп аткан жокпуз. Себеби бул жерде кыргыздын үрп адаты, салты, улуттук оюндары, ошонун баары ушуга камтылып атат. Ошон үчүн сиздерге дагы баягы биринчиден сабак иретинде, экинчиден биздин ата бабалар кандай жолдорду басып өткөн, мына ушуларды дагы билсин деп эжеңер айтып атат. Бул ырыңыздагы, мынакей чүкө оюну деген ырыңыздагы мына кыргызчасын сиз жаздыңыз, котормолорун орусчасын, англисчелерин кимдер которду, сүрөтүн ким тартты, ошолор боюнча айтып өтүңүз. Себеби эгерде кимде ким ушул Элмиранын ырын пайдалана турган болсо, окута турган болсо, ушунун баары так болсун деген эле кеп болуп атат. Орус тилине которгон Кыргыз Республикасынын Жазуучулар союзунун мүчөсү Жылдыз Акаева жана Орусиянын Жазуучулар союзунун мүчөсү Анна Бичевина. Англис тилине которгон Кыргыз-Түрк Манас университетинин ага окутуучусу, филология илимдеринин кандидаты, доцент Алтынай Токтоматова. Сүрөтүн тарткан Кыргыз-Түрк Манас университетинин ага окутуучусу Айтбөбү Бадакшанова эже. Номер 99 орто мектебинин окуучулары көркөм окушкан. Алар Мирбеков Билал кыргыз жана орус тилинде, Абдивалиев Арслан англис тилинде көркөм окуду. Бул даярдаган мугалимдер номер 99 орто мектебинин башталгыч классынын мугалимдери. Чүкө оюну деген ырдын обонун тартылат деген маалда Догдурбай Урманбетов жаратты. Аранжировкасы да жакшы чыгып, Элмира бул аранжировкасы укмуштай сонун чыкты деп мага дегенде аранжировкасын жиберди. Анан кийин ырга кошулган вариантын өзүм уктум. Мага дагы жакты. Жана кийин уккандар муну кыргыздын балдардын кара жоргосуна окшош болуптур деген пикир айтышты. Ооба, жакшы чыкты обону. Кимдер аткаргандар? Аруна балдар борборунун солисти Урматов Чыңгыз жана анын бир тууганы аткарды. Экөө аткарышты. Ал эми бийди даярдаган хореограф Айгерим Кадырбекова. Аруна балдар маданий борборунун балдары бийин аткарышты. Жетекчиси Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти, эстрада ырчысы Шахрезада Аскарова. Анда ушул айтылгандарыбыз далилдүү болсун үчүн төмөнкү тасманы сиздерге сунуштайбыз. Өкчөп калчап ойнойбуз,
бөк да жыдымай, алчы консо кубанабыз, ата андашты утубай. Чүкө оюну кызыгай, утуп алмай утулмай, шап алышат жеңилсең, жазадан баш кутулбай. Чүкө элдин эрмеги, чүкө ойнойбуз кел бери, кызыл тазыл боелгон чүкөң менен жеңмени. Азыр мен ушул ырды орус тилинде айтып берем. Игра вальчики. Девочки и мальчики, все играют в вальчики. Вот летят на землю кости, поиграть идите, гости. Встанут кости бёкта, загораются глаза. Если жыдымай дадут, все победы пропадут. Альчики смелей бросай, встанут алчи, побеждай. Интересная игра, научиться всем пора. Если плохо ты бросаешь, шап, получишь проигрыш. Вот забавная игра, научиться всем пора. Будем мальчики цветные, мы с друзьями зажигать. Подходите, не стесняйтесь, кто нас может обыграть. Knuckle bones. A knuckle bone is thrown like a dice. It can fall in different positions, but when it lands upright, we happily accept its privileges. Playing knuckle bones is interesting for winners and losers alike. But if defeated, be ready for a quick slap on your hand. Knuckle bones are engaging, so come on, let's play. Throw down your painted knuckle bones and try your best to beat it. Дал ушул чүкө оюну аттуу Элмире жекебиздин ырына Догдурбай Урманбетов агайыбыз оон жазган. Аны азыр сиздер үчүн Аруна борбору аткарып бергени турат. Аталган борбордун солисттери дейле Нурканов Чыңгыз жана Нурканов Элдияр. Ошондой эле Аруна борборунун жигиттери сиздер үчүн бийлейт. Бийди даярдаган хореограф Айгерим Кадырбекова. Келип маек куруп бергениңиз үчүн Элмира айым сизге чоң рахмат. Кийинки кездешүүдө биз көз таңмай деген улуттук оюн бар. Мына ошол ыр жөнүндө кенен сөз кылабыз. Келерки кездешкенге чейин саламатта калыңыздар. Саламатта калыңыздар.